Assalamu alaikum hurmatly görüşçüler. Kutmandуу кечиңиздер менен ЛТР'де Билерман Ордо интеллектуалдык оюну жазгы сериялардын экинчи туру. Мен бүгүн баарыңыздарга жакшы маанай каалап, бул оюнду ачык деп жарыялаймын. Бүгүн 22 март жазгы серияларда кезекте Мелис Музулмановдун командасы телекөрүүчүлөргө каршы ойногону келишкен. Анда эмесе мен команданы Ордого чакырууну баштаймын. Демек бүгүнкү оюнга номер 52 Кыргыз-Түрк достугу мектеп лицейинин командасы келген. Анын жетекчиси Мелис Музулманов. Анда команда мүчөлөрүн чакырууну баштаймын. Мизамедин уулу Бектурган, информатика сабагынын мугалими, команда мүчөсү. Акылбек уулу Нурсултан, математика сабагынын мугалими, команда мүчөсү. Алашева Адина, башталгыч класс мугалими, команда мүчөсү. Абылкасым уулу Сооронбек, математика мугалими, команда мүчөсү. Абдылсакы кызы Барчын, кыргыз тили жана адабияты мугалими, команда мүчөсү. Жана команда капитаны Музулманов Мелисбек, мектеп мүдүрү. Бүгүн оюнда команданы Мелис Музулманов жетектейт. Жол издедик, жылдап, айлап, жумалап. Максаты бар кеме көлдө сөз алат. Кубат алып жолго чыкты Нургелди. Курабыз деп, көрктүү, жайлуу имарат. Нургелди курулуш компаниясы. Ар бир адам жайлуу жашоого акылуу. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Мына бүгүн жазгы сериялардын экинчи турун баштоо алдында турабыз. Маанайыңыздар кандай? Команда оюнга даярбы? Ушудан сөз баштасак. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, саламатсыздарбы жалпы көрөрмандар, урматтуу Ордо. Биздин команда оюнга толугу менен даярбыз. Буга чейинки оюндарга келип жаттык. Оюн болгонго чейин дагы колдон келишинче бир аз да болсо машыгуу өткөргөнгө аракет кылдык. Буюрса бүгүн жеңиш менен жогорку лигага чыгабыз деген үмүттөбүз. Командага ийгилик. Оюндун башкы демөөрчүсү, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, Нургелди курулуш компаниясы. Нургелди курулуш компаниясы бепил жашоо үчүн бекем турак жай. Биздин студиябызда компаниянын расмий өкүлү Бакыт Ашир мырза турат. Бакыт Ашир мырзага биз азыр сөз беребиз бир аздан кийин. Биз учурдан пайдаланып, бардык телекөрүүчүлөрдүн атынан, клубдун атынан Нургелди курулуш компаниясынын жалпы жамаатына ыраазычылыкты билдиребиз. Биринчи раунд. 1000 сом акча коюлат биринчи раундга. Эмилбек кызы Латифа, Ош шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 1000 сом. Урматтуу билермандар, сиздерге Эмилбек кызы Латифа төмөнкүдөй суроону берген. Сиздердин назарыңыздарда немец аскерлердин каскасы. Немец аскерлердин каскасында сиздер көрүп тургандай эки кичинекей мүйүзчөлөр бар. Нурсултан, көрүп атасызбы? Эки кичинекей мүйүзчөлөр бар. Алардын ортосу жылчыгы бар да, тешиги бар. Эки жагында тең тешик бар. Мүйүзчөлөр эки кызмат аткарган. Биринчи кызматы башты шамалдатып, сергитип турган. Сиздер экинчи кызматын табыңыздар. Минута кетти. Кетти, не болушу мүмкүн? Бул биринчиде баягы удар эме болгондо воздух ичинде алып кетпеш үчүн чыгара турган жер эмеспи? Жок, ылдамдыкты же болбосо ошол жердеги чагылууну же болбосо вибрацияны жок кылуу максатында эмеспи? Жок, мисалы үчүн үйүндүн биринчи жүнгө басты сынак чакырды. Жылмака угуу үчүн мисалы буйрук, башкалар буйрук каз кандайдыр үй келгенде. Эгерде ал жер туюк болсо үйүн угулбай калат. Жок, мындай жабылып турбойбу? Мындай эле жабылып турбойбу? Жок, биринчи шамал болду. Ала киргенде турат. Шамал киргендегин ошол кетип калды. Жок, шамал макул. Шамал менен кире берсин, экинчи кызмат, башка кызмат. Бул ичкеридеги жел шамал. Ошол жер
жанагы же болсо жана радио кызматкерлери ошол жерде сайып алып туруп сүйлөшпөйбү? Жок. Ар бирине бербейт радиону. Башкалар сөйлөшөт. Балким ошол радио көтөрө тургандардыр. Жок. Бардыгында болот. Бардык аскерлер. Кандайдыр бир шум удар тигенде кулагын Бул жерде темирчилерге жаап койгон эмеспи? Үндү басып жаңыруу чыгып кетиш үчүн эмеспи? Шамал менен бирге болуп калабы? Буну кайра темирчилерге сурап койгон эмес. Шамал эгерде эме боло турган болсо, бул болгон ичиндеги эмени чыгарып жиберүү. Мелис мырза, убакыт аяктады. урматтуу алып баруучу, биринчи суроого команданын атынан Сорон мырза жооп берет. Сорон мырза. Кымбаттуу алып баруучу, бул баш кийимде көзөнөкчө десек да болот. Бул биздин команда боюнча эки вариант болуп атат. Бири бул үндү алып берүү. Сөйдөнде ал солдатка, жокерге буйрук же болбосо кандайдыр бир келген үндү жакшы алып берүү үчүн, экинчиси ошол тийген удардагы кулактын эмесине зыян келбеш үчүн үн чыгып кетүү ал жерденчи. Биз команда менен келишип бул жерде тийген удардан же болбосо кандайдыр бир нерседен улам кулактын жабыркоосун алдын алуу максатында шлемдин ичиндеги звук сыртка чыгып кетүү максатында коюлган. Жооп кабыл алынат, түшүнүктүү. Мен туура жоопду айтам. Касканы ок оңой эле тешет негизи. Автоматтын огу касканы оңой эле тешкен. Тешип кеткен үчүн мүйүзчөлөргө кошумча коргоочу темир илинген ичинен. Ошон үчүн ушул көзөнөкчөлөр турат. Темир оор болуп көп аскерлер бул касканы кийбей да коюшкан, урматтуу билермандар. Бул кошумча коргоочу темир илинген ичинен. Ошондуктан эки жагынан кармап туруш үчүн ушул көзөнөкчө катары көрүнөт. Эки милдет, биринчиси шамалдатуу, экинчиси коргонуу октон. Эсеп азырынча 1-0. Телегөрүүчү Эмилбек кызы Латифаны биз 1000 сом утуш менен куттуктайбыз. Оюн улантылат. Экинчи раунд. Студиябыздын коногу Нургелди курулуш компаниясынын өкүлү Бакыт мырза студиябызда. Бакыт мырза, студиябызга кош келипсиз. Бүгүн сизде кандай жаңылыктар бар? Команданын азыр биринчи раунддун соңуна чыкты. Командага сиздин кабыл тилегиңиз, телегөрүүчүлөргө дагы. Урматтуу Билерман Ордон алып баруучусу жана Билерман Ордонун катышуучулары, телегөрүүчүлөр, Нургелди курулуш компаниясы өзүнүн ишин ийгиликтүү алып баратат. Мындайча айтканда, азыр эң көйгөйлүү маселе доллардын сомго болгон курсу. Ошол жөнүндө көп ызы чуу болуп, кандай болот, эмне болот деген көйгөйлөр көп жаралган байланыштуу биз кардар менен болгон келишимден акча жогору турбайт деген мааниде биз курска чактык. Доллардын 1 доллардын курсу 69-80 тыйындан баланат. Курс 73 сомдон болсо дагы, кандай болсо дагы, кимге кайсы шарт ыңгайлуу болсо, доллар менен төлөйбү, сом менен төлөйбү, алып келип бизге төлөм жүргүзсө болот. Нургелди курулуш демөөрчүнүн суроосу экен. Мына азыр эле демөөрчү сүйлөдү, анын артынан суроосу келди. Мен анда демөөрчүнүн суроосун окуйын. Урматтуу билермандар, демөөрчү бул суроого 1000 сом коет. Баарыбызга белгилүү болгондой, Өзбекстандагы Бухара шаарынан белгилүү ислам аалымдары, имам Бухари баш болгон ислам аалымдары чыккан. Бухаринин өзү эмес, анын шакиртинин убагындагы бир маселеге келсек, Ахмад бин Хафс Бухари, Абу Хафс Кабир деген аты менен белгилүү болгон аалым 767-жылы Бухара шаарында туулган. Дини илим алыш үчүн ал Багдадка барат. Мухаммад Шайбани деген аалымдан илим алат. Ал кадимкеле Абу Ханифанын окуучусу болгон. Ошондой инсандан илим алып, көп нерсени үйлөнүп, кайра Мекенин Бухара шаарына келет. Маселе анын урматына курулган мечит жөнүндө. Мен сиздерге азыр ошол мечитти көрсөтөйүн. Караңыздар. Өтө кызыктуу, таң калыштуу мечит. Адатта мечиттердин дөбөсү купола деп коебуз, стандарттуу болот да, Мелис мырза. Бул жарым болуп турат, караңыздар. Жарым дөбөлүү мечит. Эл арасында бул мечит тууралуу эки булак айтылат. Эмне үчүн ушул жарымы, төбөсүнүн жарымы курулуп калгандыгы тууралуу эки маалымат бар. Мен сиздерге муну дагы бир ракурстан көрсөтөйүн. Куполанын экинчи жагы көрүнүп атат, бирок ал жеринде өтө пас курулган дагы бир дөбөнү байкап турасыздар. Нар жагынан бүтүн, бул жагынан өтө пас көрүнөт. Эмне үчүн мындай курулуп калган деген сөзгө биринчиси акырет жашоосу
бул дүйнө жашоосунан бир топ кенен, бир топ узак деген мааниде. Мисалы үчүн кичинекей бул дүйнөнүн жашоосу болсо, чоң купала, чоң дөбө акырет жашоосу катары сүрөттөлсө, сиздер мунун экинчи себебин таап бериңиздер. Ушул сүрөткө карап туруп, эмне деп айтылып жүрөт эл арасында? Кеттим да. Биринчиден бул билимде маалымат. Бул жана адамдын маалымат алган эмес, жарым жашоосу бар, калганы уланбай калгандыгы эмеспи? Толук эмес жашоо. Жашоо өмүр сүргөн. Бул толук билим ала алган эмес, мисалы ислам дининдеги толук маалымат. Жок, бирок мына Абу Ханифа бир мазхаб бул жерде бул ага чейин башка мазхабты колдонуп жүрүп, Жок, ал жакка мазхабта эмеске, бунун окуучусунун эме алып болгон деген эмеси болот го. жашоосунун гана жарымы сабак алууда, жарымы элге эме берүүдө болгондо, мисалы жарымы бүтпөй калып атат да жашоонун. Максатта айтышын эмеспи, азандын жаңыруу системасы же болбосо ошол жака берилген. Башка багытта. бул жерде жок, эмеси жок, жарым жашоосу бүтпөй калып атат да, курулуштун жарымычы. Жарымы эмнеге бүтпөй атат мисалы? Бунун өмүрү кыска болуп өлүп калып атат да. Же болбосо Кандайча өмүр кыска болуп атат? Жок, дерлик бардык маалыматты ала алган эмес. Бөлүктүү эмес, бул жарым. Мисалы, маалымат дагы бар деген сыяктуу эмес. Ошонун урматына курулуп атпайбы? Андан кийин дагы мисалы мечиттер тууралуу же ошол дин тууралуу маалыматтарды Дин уланмалары чыгат дейсиң, алымдар чыга турмайын дейсиң. Мааниде болгон эмеспи? Жок, анда бул биринчи устат бирөөдөн алмап, кийинки адамга менен калган жашоосу андан көп деп атат. Элис мырза убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу, бул суроого жоопту өзүм берүүгө аракет кылам. Биринчи себебин мен айттым, Биринчи себебин айттым. Биринчи себеби бул дүйнө менен акыреттин Салыштыруусу. Экинчиси бул эми бул ушул аалымдын урматына салынып аткандыктан, анын кайсы бир жашоосундагы илиминин толук болбой калгандыгы же ислам илиминин бир кичине бир гана бөлүгүн камтып кеткен деген сыяктуу анын илимине ислам илимин салыштыруу менен курулган болушу мүмкүн деген ойго келип атабыз биз. Анын илими менен ислам илиминин салыштырып атасыз. Салыштыруу иретинде ислам деген ушундай чоң, бирок анын кайсы бир бөлүгүнө өзүнчө бир салым кошуп кеткен алым катары ошондой бир мындай куполун ошондой койгон болушу мүмкүн. Анын илими толук болбой калды деген мааниде. Мындайча айтканда илимге байланыштуу маселе да. Анын илимине байланыштуу. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Азыр салыштырабыз Мелистин жообу менен туура жоопту. Биринчи себебин айттым, экинчи себеби бул Абу Ханифанын колунан чыккан шакирттен илим алып атат да. Бул Абу Хафс Кабир алымы. Кабир ошол Абу Ханифанын булагынан илим алып атат. Экинчи себеби наркы чоң дөбө Абу Ханифанын илими болсо, берки кичинекей дөбөсү бул менин илимим. Демек мен Абу Ханифага жетишиме анча бар, анын илимине жетүү кыйын дегендей бир маани жатат бул жерде, Мелис мырза. Сиз айтып атасыз, менин илимиме караган ислам илими өтө кенен, аны ислам илиминин жанында менин илимим өтө кичинекей деп атасыз да. Кайсы бир деңгээлде мындай окшоштуктар бар, бирок Абу Ханифаны назарга тутуп атат да бул жерде Мелис мырза. Абу Ханифаны. Нуркелди курулуш компаниясынын өкүлү Бакыт мырзага микрофон узатайын. Бакыт мырза, суроо чечүүчү сиздер. Кандай дейсиз? Мелис мырзага ыйгарыш керекпи же жокпу? Өзөктө бир маани бар, өзөгүндөчү. Бакыт мырза. Биз Мелис мырзанын жообуна күбө болдук. Билермандарды колдоо максатында Нуркелди курулуш компаниясынын атынан биз Мелис мырзаныкын туура деп таптык. Эсеп 1-1. Бакыт мырзага ыраазылык, команданы колдоду бул жерде. Бирок суроо өтө туура эмес дегенде мен да алысмын. Негиде өзөк бар эле болгону Абу Ханифанын илими жөнүндө сөз кетебиз. Ал деле сөзсүздө ислам булагынан илим алган. Эсеп 1-1. Таңкалыштуу мечит. Oyun ulantılат 3-cü rauнд. Негизи ислам илими өзү чалкыган бир океан. Алымдар ошонун бир тамчысы гана жетти мага деп келишет ушул күнгө чейин. Бул жерде да ошондой салыштыруу бар, урматтуу билермандар. 3-cü раунд сиздерге каршы Чыңгыз Салиев Араван районунан суроо жөнөткөн. Урматтуу билермандар, Араван району Маңгыт айыл тургуну
Сіздерге белгілі болгондой, Кытай өлкөсүндө кызыктуу окуялар көп. Учурда өкүнүчтүү да окуя болуп атат. Бул коронавирус. Кытайдагы Гаоле Куншан деп аталган тобунун жашоочуларынын кызыктай бир адаттары бар экен. Алар кээде үйлөрүнөн чыгышып, ушунчалык бир ачуу кыйкырык салышат экен. Өздөрү бийик жерде жашайт экен, үйлөрүнөн чыгып, ачуу кыйкырып кайра кирип кетет экен да. Ушундай кыйкырык салышат экен. Сиздерге суроо. Бийик тоолуу айылдардын жашоочулары эмне үчүн мындай ач кыйкырык салышат? Алардын өздөрүн Кудайга жакынбыз деп сезишеби? Же башкаларга биз барбыз деп белги береби? Же стрессти жоюу үчүн кыйкырышабы? Бирок үчөөбүз тең туура эмес. Анда эмне үчүн кыйкырышат алар? Кетти минута. Бийик Баягы эмелебеси? жаңыра Кайра өзү кайтат ошол эле нерседен эмеспи? мындай бала кезде колорго барып кыйкырат электе окшойт. Жануарлардан коркуу максатында башкачы. Же болбосо баягы кыйкырганда да Ушулар эмеспи? Ушулар өзүнүн үнүн, тонун бирок Жок, бул жерде бийик тоолордо ачуу кыйкырык болду. же жаңырык, бирок ошол тонду кыйкырышын ырчылар. Жырткыч жануарлардан кошулган нерселердин баары. Так, мына вариант. Менин жаңырыгын угуш, так. Жануарлардан коргонуш, кыйкырып бакырып туруш дагы. Бул жерде азыр жаңырык үндү темпке салуу дегенде Тоодо бир мындай өзгөчөлүк жокпу? Ал жердеги мисалы кандай жануарлары? жапайы жануарлардан коргонуу максатында жок Ал бул. жерде мисалы пандалар жашабайбы мисалы ошолорду? Пандан адамга кол салат дейсиң үндөн. Ошолорду мисалы мындай жаңырганда бир кандайдыр үн. Мен бул жерде баягы эмеден дагы аңчылыкчы. Мисалы үчүн ошол мезгилде канаттуулар токойдо мисалы эме тал дарактар болот. Кыйкырганда чыгат, баягы эме менен атып ала турганчы. Биздин ачуу кыйкырыктын пайда зыяны. Неге пайда? Мисалы катчылар учканда аларды алып өлтүрүү бул мергенчилик үчүн эмеспи? Ошо неге Мергенчилик үчүн эмес. Мелис мырза. Мелис мырза. Урматтуу алып баруучу, бонустагы мүнөт алсак болобу? Болот, азырынча теңсиздер. Аласыздарбы? Алабыз. Кетти минута. Мергенчилик үчүнчү. Аңчылык кыйкырса астыдагылар атып алат. Дагы бир маселе. Балким алар дагы бир ошондой салт бардыр. Жок, бул жерде Алыс жерлеринде олтуруп, балким күндө бир чыгып алып бири-бирине кабар беришеби? жок айтпай ал биз бар экен жылдарын айтпады, жылдарга таянбады деген. бул жерде эгерде улуу тоолор болгондо аңчылык эле да, башка нерсе жок да. Же мөңгүлөрдү көчүрбөйбү, кыйкырып алышып? Ошондой кар көчкү бир нерселер. Эгерде ал кар боло турган мөңгүлүү кыйкырганда да ушундай Анда эмне пайда болот? Анда мезгилдер эмне деп каршы мезгилге токтолот болчун анда. Жок, алар өз негизи тоонун башында жашайт. Кирип кетет дейт, кыйкырып үйлөрүнө кирип кетет дейт. Демек ошого жакын эле жер да. Же кыйкырганда, ышкырганда шамал болот. Стресстен алып эмеспи? Жаңгыр. Ошол варианттар. Ошо жануарларга карата Бул мергенчиликтен бөлөк не кылышы мүмкүн? Алар өздөрүнө пайдалуу нерсе да, кандай болбосун. Өздөрүнө керектүү нерселерди гана эме кылат. Коргонуу максатында, коргонуу максатында эмес го дейм да бул. эмес дейсиң. Ушуну эмне аңчылыкпы? Убакыт бүттү Мелис мырза. Бонус аяктады. Ким жооп берет? Ошол жерде маанилүү да бизгечи. Мелис мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроо бизди бир топ түйшөлтү, себеби адат дагы экен да. Демек бир мандем бар. Бул суроого Нурсултан мырза жооп берет команданын атынан. Нурсултан. Сол болот атат. Балким ал тоодо, бийик тоодо ошол жашоочу жашаган жарандар, балким алар өздөрүнүн курсактарын тойгоз үчүн алар тоодо жашаганына байланыштуу алар аңчылык менен өздөрүнүн жандарын багышат. Дагы бир ой келип атат, алар кыйкырып туруп, балким мөңгүлөрдү көчүрүшү мүмкүн деп. Бирок алар тоонун башына чыгат деген кыйкырыкка байланыштуу биз анда эмес, алар кыйкырып кандайдыр бир жан-жануарларды аңчылык улош үчүн кыйкырып, балким бир жануарлар бир жерге топтолобу же үркүп бул жака түшөбү. Булар кыйкыргандан кийин астында дагы бир башка бирөөлөр бар, аңчылык улайын деп турган, же болбосо кандайдыр куштар учса аларды ата турган. Башкача айтканда өздөрүнүн жанын багуу үчүн аңчылык кылуу максатында ошол кыйкырык менен өздөрүнүн адат катары ошону алышкан. Балким буга чейин ошол оларды үркүтүп алып туруп, ошолорду тутуп алып туруп, буга чейин андан кийинки азыркы мезгилде аларга салт адат катары болуп калса керек. Жооп кабыл алынат. Негизи талкуунун ичинде туура вариант бар болчу азыр. Ал Нурсултандын жообу канчалык чын экендигин билебиз. Ач кыйкырык бул жаңыруу, эхо менен да кетет.
Ач кыйкырык менен алар жамгыр жаадырышына себепчи болгон. Нурсултан мырза, сиздин өзүңүздө бар эле бийик тоолордо нымдуулук конденсацияланып жамгыр жаап турат мындай учурда. Нурсултан мырза, аттиң 2-1 эсеп. 2-1. Сиздин өзүңүздө туура жооп вариант бар эле. Мелис мырза, Нурсултан жооп берет десе, ушуга токтолсо керек десем, сиз кайра башка жакка өтүп кеттиңиз. Азырынча 2-1 эсеп. Телекөрүүчүлөрдүн пайдасына Чыңгыз Салиевди 1300 сом акчасы менен куттуктайбыз. Утушу менен жазгы сериялардын 2-чи турун ойноп жатабыз. 4-чү раундга старт беребиз. 4-чү раунд. Азыркы суроо боюнча кимде туура жооп бар элек? Ордодо. Нуристанда, Илгиз, 2 билерманда болгон экен, Санжар Субан уулу Ак Сарай тургуну сизге каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 1400 сом. Урматтуу билермандар, телекөрүүчү сиздерге ушундай суроо берет. Мониторго көңүл бурабыз. Сиздердин назарыңыздарга Walt Disney компаниясынын белгилүү мультфильмдеринин бири эмне деп атат? Бул Мистер Макдак деп биздин жаш кезибизде азыр деле менимче коюлса керек. Ушул сериал бар, мультсериал. Ушул мультфильмдердин ичинде көптөгөн билинер билинбес катачылыктарда орун алган. Киноляп деп коебуз аларды. Мисалы үчүн сиздер көрүп турган Donald Duck мультфильминде билинбеген менен өтө чоң бир катачылык бар. Ушул фрагменттин өзүндө кандай катачылык ал кетти? Бул жерде биринчи Я мына эсте болуп атат. Бирдик өрдөк неткен жебейбиз эле деп атат. Өзүнүн Өрдөк нетин жейби? жебейт да. Биз билдик жебейбиз эле. биринчи катачылык бул. Эт жебейт да өрдөк. Негизи ошол эле эмеспи? Ошол да. Биз билдик. Ошону атпайбы? Өрдөк нетин жебейт да. Одан бөлөк жана тарелкаларын жайгабызда Өрдөк жок. Эт деле. Балык жейт ал, балык жейт бирок. Балык эт го бирок. жок, бирок Өрдөк жебейт да. Ортодо турат. Канаттууну жебейт да. Тунун эти да. Канаттуу муну билебиз. Катачылык андан башка. Биз билдик аны деп атат. Ал китепти же бөлкөн нан бар. Жок эт. Ал бөлкөндө соң эле. Бул эт эле. Жок, онун аркасы эмне? Бул жерде баш кийимдерде катачылык жок. Мына өрдөктүн колучу. Эмес, апасынын колучу. Ал жерде. Оң сол ал. Деп эмес. Мына сүрөттө мали бар. Ортодогу сүрөт. Эң чоң ката болду эт. Өрдөктүн апасы. Эле болуп атат ошо. Өрдөктөр тоок. Эттен башка балким тоок нет, өрдөк нет. Биз жебейбиз деп атат. Жебейбиз. Убакыт бүттү. Мелис мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого дагы өзүм жооп беренге аракет кылып көрөйүн. Биз команда менен келишип, биз сүрөттү бир сыйра карадык. Ал жерде жаныбарлардын тиги эки чоңураак эки катасын көрүп атабыз. Албетте өрдөктүн апасынын буту менен баягы колу коюлганга окшошуп турат. Ал эми бут деп эле эске алдык. Бирок негизги ката деп бул өрдөктү билебиз биз. Эттин коюлгандыгы жөнүндө деп эсептебиз. Албетте бул жерде өрдөктүн бармагы деле болушу мүмкүн деп атат командада. Бирок андан дагы ор койгон катары биз ушул этти эске алып атабыз. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Чындыгында карап көрө турган болсок, Donald Duck бул өзү өрдөк болуп турса, кантип өзүнүн этин өзү жеш мүмкүн? Жооп туура. 2-2 эсеп. 2-2. 5-чи раунд. 5-чи раунд команда мүчөсү сиздерге каршы Мамасалы Токоев Ноокат районунан суроо берет. Суроосунун байгеси 1500 сом. Мамасалы Токоев мындай суроо берет. Байыркы кыргыз элинин дүйнө таанымына ылайык ар бир оймонун өзүнүн орду символикалык мааниси болгон. Аркар мүйүз оюму басымдуу орунду ээлейт. Кайсы жерде оймо чийме көрсөк, аркар мүйүздүү символикалар басымдуу кылат. Сиздерге азыр бир мисал үчүн бир сүрөт менен көрсөтөйүн. Бул жерде ар кандай оймо чиймелер бар, анын ичинде ушул телекөрүүчү назарга туткан аркар мүйүз формасындагы оймо дагы бар. Мен суроону улантам. Бирок алардын мааниси берилген түстөргө жараша чечмеленет. Мисалы ак, кара же жашыл түстүү ар кандай белгини маанини туюндурушкан.
ушул мүйүздөрдүн түстөрү. Аларды меймандарга белек катары да тартуулашкан ушундай оймолорду. Сиздерге суроо. Сиздер көрүп турган жашыл түстөгү, өзү жашыл түс экен. Жашыл түстөгү сүрөттөлгөн аркар мүйүз оюмун меймандарга белек кылууда кандай маанини назарга тутушкан? Кетти минута. Бул түстөрдүн жаш балдарга эмеспи? Кандай меймандарга? Калпактын жашыл светтин көбүнчө бой жашка жетелек балдар кийишкен да. Калпактагы жашыл эмелерчи, кыйыктар. Жашылга токтолобуз. Жашыл деген көк түс. Жаш, көк, Токчулук, көк чыкты, желинден сүт чыкты, так көк деген асман, асман ачык болсо Аза эмеспи? деген. Көк азага да Көк кийди деген аза бул. жо мисалы аза туткандабы. Мисалы үчүн эгер Көк кийди десе. көк кийди деген мисалы үчүн аза күтүдө эгер анын жакын бир эме кайтыш болсо, Марекелер эмес, аны колдоп атат да. Азыр биз мени табышыбыз керек ошондо. ошо түстөр неге түстөр? Эмне себептен? Жашыл светтен. Себеби Ушул эмне? оймон Анын бойго жеткендиги жеткен эмелерге жаштыгы же болбосо мисалы жашыл бирок нерсе эгерде Эгерде калпакка болсок жашыл мына жашыл түстөгү неме жана жентек той кыз берип аткандагы да эмес. эме шырдак эме кылып Жентек туруп, той ошондо бергенде да жок. ушул оймолордо ошо жашыл түстөгү немелерге мааниси жокпу? Баягы шырдак энелерби шырдак Эмне токтол, бул жерде биринчи жашыл аза күттү, жаш балдарга башка кандай вариант бар жашыл түстүн да эме. Токчулукта, токчулук жаш мезгилди билдирет. Жок, бирок Демек кандай эң той бергенде мезгилде жашы жаз мезгилде. Демек бул жаш өспүрүмдөргө гана берилген эме экен да. Ыркайларда. Болуп бүттү мес мырза. Кудага да Ким жооп берет? урматтуу алып баруучу, биз бул суроого да өзүм жооп беришке аракет кылып көрөйүн. Бизде бир топ варианттар болду. Биз билебиз, кыргыздардын тарыхында мына жашыл түс деп атабыз, көк түс. Негизинен жашыл түс, көк түс негизинен кыргыздарда жашыл деген бул чөптүн түсүн билдирген көк түс деп, көк чыкты, желин жарылып сүт чыкты деп жаз келгенде майрамдаган кыргыз эли байыртан. Көк анан асмандын түсүн билдирген. Жалпы жонунан айтканда ошол мамилени жылуу кылуу, андан ары ошол кудалашуу деген сыяктуу мындай жакшы ниет иретинде бергендиги айта алабыз. Бул жашыл түстү. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Жакшы ниетте берип атканы бул айдан ачык. Жакшы ниетте берет оюмду. Ал эми эгерде меймандарга ушундай белек тартуулаган болсо, демек үйүнө келген меймандарга белек берип атат да, ушундай оюмдарды, оймой чиймелердичи. Жашыл түсүн бере турган болсо, мес мырза, демек ал келген меймандарга арналып аркар союлду деген маани жаткан. Меймандарды сыйлоодо аркар союшкан. Эгерде жашыл түстү берсе, урматтуу Мелис мырза, эсеп 3-2 тилекке каршы. Телекөрүүчүлөргө бул раунд. Союш жөнүндө сөз кетип атат Мелис мырза. Союш. Кудалашуу эмес, союш. Союш аркар белек тартуулады. Аркар союш бул өтө чоң аброй болгон, урматтуу Мелис мырза. Бул да кыргыздарда. 3-2 эсеп азырынча мындагы жогоруга. Телекөрүүчү Мамасал Токоевди 1500 сом акча утушу менен куттуктайбыз. Жакшы турак көңүлдөрдү шайкылар. Андай жерден алыс качат кайгылар. Нургелдидей компанияга кошулуп, келечекке тургузалы пайдабал. Нургелди курулуш компаниясы. Бейпил турмуш үчүн бекем турак жай. Оюнлантылат. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, суроо жөнөтүүнү улантып берсеңиздер болот. Биздин Дарек Facebook'ta Билерман Ордо, Instagram'da дагы Билерман Ордо деп издесеңиздер чыгабыз. Катталып бизге суроолорду жөнөтүңүздөр. Суроо жөнөтүүнүн эрежеси маалымат булагы, фото сурет жана Дарек. Асылбек уулу Элибек Ош шаарынын тургуну сизге каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 1700 сом. Телекөрүүчү сиздерге сыр сандык жөнөткөн. Сыр сандык. Өткөндө жалбырак жөнүндө суроо берилгенде, Мээримдин жанына турат эле, бирок Мээрим мындай 6-чы туюу менен тура эле айтканда, жебей турган нерсе анан жумшак деген болчу. Мээримчи чындап эле жалбырак, жумшак, анан жебей турган нерсе да. Бирок булар жообунда бир аз адашкан. Эми мен суроону окуйм. Урматтуу билермандар, эгерде сыр сандыктын ичинде 3 нерсе бар дей турган болсок, 3 нерсе,
логика алыңыздар. Алардын биринчиси бир гана x үчүн керектелет. Мен бирөөсүн x деп атам. Ал эми экинчиси бир гана y үчүн керектелет. Үчүнчүсүнүн кызматы болсо экинчисине жардам берүү менен гана чектелет. Урматтуу билермандар, бул сыр санктын ичиндеги нерсе ар бир үйдө бар, бирок сиздер эмне бар экендигин табыңыздар. Мелис мырзадан менимче убакыттан мурда жооп бар экенин билип турамын. Мелис мырза. Урматтуу алып баруучу, суроого Нурсултан мырза жооп берет. Нурсултан. 7-чи туюм иштеп кетти окшойт, 7-чи. Урматтуу алып баруучу, жанагы кетирген катамды оңдогонго аракет кылайын, Кудай кааласа. 3 нерсе, биринчиси кыз, экинчиси игрек, үчүнчүсү экинчиге жардам берет деген, бул жанагы өрдөктөрдүн арасында ошол деп талашкан болчумун. Бул кашык, вилка, бычак. Сыр санкта эмне бар? Кашык, вилка, бычак бар. Ошондо үчүнчүсүн сурап аткан болсо, Мен жалгыз бир предметти гана сурап атам. Сыр санктын ичинде бир эле предмет бар. экинчиге жардам берген бул бычак. Бычак, Ооба. Жооп кабыл алынат. Эгерде кашык же вилка чыгып калса, туура эмес болот, Нурсултан мырза. Көрөбүз. Бычак. Жооп туура. Бул бычак. Менимче команда 1 минуттан толук үнөө менен ала алды. Жана эсеп 3-3. 7-чи раунд. 7-чи раунд азырынча билермандар менен телекөрүүчүлөр мындай тең баратат. Бүгүн экинчи тур. Буга чейинки кече биринчи тур аябай кызуу талаш тартыштар менен аяктаган. Бирок жыйынтыгында 6-5 эсебинде Кудайберди Ташиев финалга жолдомо алып чыгып кеткен. Байыш Маматов, чоң Алай районунун тургуну, сизге каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 1800 сом. Урматтуу билермандар, Цезарьдын ишенген жалгыз адамы анын дарыгер досу болчу. Мен суроону окуп атам. Эгер ал ооруп калганда досу өз колу менен берген гана дарыны ичкен. Бир күнү Цезарь ооруп, өзүн жаман сезип турганда, ага белгисиз бирөө кат жөнөтөт. Белгисиз бирөөдөн кат келет. Катта эң жакын досуңдан корк, ал сени өлтүргүсү келет деп жазылган эле. Бир аздан соң ага дарысын бергенге досу келип калат. Цезарь катты досуна карматып, ал окуп жаткан мезгилде дарыны алып ичип алат. Досу катты окуп аябай таң калып калат да ошол жердечи. Эмне үчүн катты окуп билип турсаңыз дагы сиз дарыны ичип алдыңыз дейт. Цезарьдын жообун табыңыздар. Кетти минута. Достум жакын эле мааниси, дос кыйын күндө сынат. Ошол мезгилде досум сатып кетпейт деген маани. Жок, бул жерде өлүмүн калдым. Цезарь өзү билип туруп эле эме кылган да. Акыреттик. Сени күнөөлүү Дос деген акыреттик. Досум дагы өлтүрөм дегенден кийин Демек адай жашоонун кереги жок да анын. Акыреттик болот да, дос. Андан башка бар. Жок, акыреттик болгондо мисалы Өтөлчү башка. Эгер ушул чын болсо мен сени көргүм келбейт деген. Жок, чындыгында Жок. Ичип болот да, ичип болот да. Сени өлтүрөт да дагы. Ошол Эгер кат жазган адам каттабында болгон эмес, башкача бир туура эмес багытта жазылгандыгын балким саясатчы. Жок, балким Цезарь досунун аябай жакын болгондуктан эгерде Цезарь өлмөсө андан кийин, демек досуна ишенгенин гана билдирген. Жок, досуна буга чейин деле ишенген. Жок, буга чейин ишенген экен башка. Жооп эмне болуп атат? Жооп ошол жерде ушунча дары берген, немем дарыгерим мага алга чейин дары берип өмүр сактап келген адам эч качан эми уу бериши мүмкүн эмес деген майн. Эгер досум мага уу берем десе, ишенген адам бир гана ошол. Досуң уу берсе, душманың уу берсе, баягы макалдын мааниси, душманың уу берсе, ушунча мени балким ошону ичип деле өлтүргөндөн кийин деле адамдар аны. Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп беренге аракет кылып көрөйүн. Бизде бир топ ойлор болду Юлий Цезарьдын дос экөөнүн мамилеси жөнүндө. Мындайча айтканда, менин эң ишенимдүү досум сен болсоң, өмүрүм сенин колуңда болуп келген болсо, бирок сен да мага душмандык кылып аткан болсоң, анда мындан аркы досум да душман болуп калган болсо, кийинки жашоомдун кереги эмне деген сыяктуу мааниде айткан. Түшүнүктүү. Мен туура жоопту айтам. Туура жооп. Досумдан күмөн санаганча өлгөнүм жакшы деп жооп берип атат Цезарь.
досундан күмөн санаганча өлгөнүм жакшы. Семетей мырза, магистр, досума күмөн санаганча өлгөнүм жакшы деп атат Цезарь. Мелистин жообу менен бул жооптун байланышы барбы, жокпу? Негизинен Мелистин жообу жакыныраак болду туура жоопко. Бирок ал туура жооп деп айтыш дагы кыйыныраак. Бирок биз команданын премьер лигада ойноп жаткандыгын эске алып туруп, бул раундду командага ыйгарууну туура көрүп атабыз. Маңыздык байланыш бар деп ойлойсуз? Маңыздык байланыш бар, бирок абдан тыгыз эмес. Командага, клубтагы демөөрчүлөр да колдоо көрсөтүп атат. Макул, азырынча 3-4 анда. 3-4 магистрдин оюн сыйлайбыз. Магистрдин оюн сыйлайбыз. 8-чи раунд. Жазгы сериалдык оюндар менче аябай кызыктуу болот окшойт. Анткени Семетей Амиралиев финалга атсалышат. Финалга Блиц раунд, мынакей супер Блиц. Команда даяр, Мелис мырза? Урматтуу команда. Кыска суроо экен, эмне үчүн адам үшүгөндө өзүнөн өзү эле денеси калтырай баштайт? 20 секундда кетти. Үшүгөн үчүн Мурзаган үчүн жок. Денеде ысык чыкканда эме калтыруу. Дене өзүн жылытууга аракет жасабайбы? Кыймылдап. Жок, себеби üşüйт. Үшүгөндө мурзаган. Üşüйт деген жылытуу өзүндө болот. Эмнеге адам üşüгөндө калтырайт? Рефлексия ошол. Мисалы üşүгөндө адам титиреген, мисалы üşүгөн адам титирейт деп алгандай эмне койду жанагы. Калтыруу менен ысыбайсың да, бирок. Ага, айланып. Калтыруу менен ысыбайт да, бирок. Бардык эле адамда мындай көрүнүш болот. Сизде титирейсиз, Мелис мырза? Үшүгөндө. Эмне үчүн титирейсиз? Суроо ушундай болот. Ким жооп берет? Себеби üşüйм да. Жок, үшүгөнүңүз анык. Дене эмне үчүн титирейт? Дене бул суроого Нурсултан мырза жооп берсин. Нурсултан. Дене муздаганда денедеги ысыктар сыртка чыгат да. Балким өзүн башында титиреп, мындай кыймыл аракет болгондо, кыймылдаганда адам ысыйт. Башында өзүн ысытканга аракет жасайт дене. Түшүнүктүү. Мен жоопту айтайын. Жообуңузду кабыл алдым. Калтыроо, титирөө. Организмдин сууктан коргонуусунун бирден бир табигый формасы, адам титирей баштайт. Анткени ошо булчуңдар жыйырылат. Булчуңдар жыйырылат адам титирегенде. Булчуңдардын иштеши организмди өзүнөн өзү жылытып турат. Бул организмдин өзүнүн табигый ушундай рефлекси. Биринчи жооп негизинен туура. Экинчи суроо. Аян Эмилбекова Ош шаарынан. Урматтуу билермандар, 23 август 1951 жылы Чеченстандын туңгуч президенти Ахмат Кадыров Казакстандын Караганды шаарында жарык дүйнөгө келген. Демек, бул Ахмат Кадыров силер көрүп турган. Бир жолу Кремльде жыйында отурган Кадыровго Жириновский тийишип, эмне үчүн сиз папахаңызды чечпей отурасыз, чабандай болуп дейт. Кадыров бул какшыкка эмне деп жооп берген? 20 секундда кетти. Сиз деле башыңыздагы баягы ал неме Күлкүнүш берген. жок, тазды ал. Сиз деле эмне үчүн башыңызда териңиз деген сыяктуу бир айткан болсоңуз. Чабандарга чогулуш өткөндө өтүп атасыз дегендей кылган эмеспи, мисалы? Жок, ал өтпөйт да чогулушту. Жок, бул өтө. Жок, башка өтө турган адамга айтып атат да. Жок, өтө турган адамга эмес. Жок, өтүп аткан Бул бир сууктуктан келбедиби? Жириновский өткөн эмес. Кайманаман жүрүшүп атам дебеги. Жалаң гана койлор экен, демек анан эмне койлорго окшош. Койлорго чабан керек экен, ошон үчүн кийип отурам дейм. Чабанга окшоп, койлорго окшоп келген жок, ошон үчүн Уақыт кетти, Мелис мырза. Суроого Нурсултан мырза жооп берет дагы. Нурсултан бүгүн оюндун форварды болуп атат окшойт. Эгерде туура жооп берсе көрөбүз азыр. Урматтуу алып баруучу, командада түрдүү ойлор болду. Мунун башында таз болсо ошону жашыруу максатта, бирок буга кемситүү максатта айтып атат. Чабанга окшоп эмне үчүн кийинип алдыңыз деп атат. Бул касымшим кийип отурганда, аны жанындагы айткан адамды башкача айтканда Кадимки Жириновский сүйлөп атат да, Владимир Жириновский. кайсыз абалга туш болду. Бул аны башында андан да үстүнүрөөк жооп берди. Эмне үчүн чабан болбой, ошол койлорго окшоп отуруп алышым керек беле. Мен чабан болсом, анда силер койсуңарбы деген. Чабан бирөө эле болот, калганы баары кой. Демек калгандары кой, мен чабанмын деген багытта ошондой болуп калат. Сен ошондо кой болуп каласыңбы деген маанидеде айтышым мүмкүн.
Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Кадыров Жириновскийге жооп берип атат. А сиз кайдан көрдүңүз эле чабан койлордун алдында папахасын чечип отурганын деп. Жооп негизинен туура. Өзөк бар. Үчүнчү чечүүчү суроо. Шаймардан кызы Жанна. Урматтуу билермандар. Бул бир жандык назарга тутулуп атат. Кадимки эле Кытайдын чычкан тутуучу клей кагазына түшүп калса, жармашып калбайт экен. Кайсыл жандык? 20 секунд кетти. Ары жок эме жок жабышпай турган бул ары сөйдөн эме ары эмес өзүнөн бир бөлөп өлүп чыгара турган эме бар өзүнөн канатынан аркылуу суюктукту бөлүп чыгарат да баягы жармашпайт Мелис мырза. Урматтуу алып баруучу, Чечүүчү суроо ким жооп берет? бул суроого Сорон мырза жооп берет команданын. Сорон. Команданын соородосуңбу жокпу? Буйруса. Урматтуу алып баруучу, бул эмеге клейге үлүл эме кылбайт, жармашпайт, себеби дегенде үлүл жылган сайын өзүнөн суюктукту бөлүп чыгарат дагы, клейге каршы суюктук бөлүп чыгаргандыктан эме жармашпай жыла берет. Жооп туура. Үлүл бул. Блиц раундтан команда ийгиликтүү чыкты. 3 суроого туура жооп берди жана 1 упай алып, жалпы көрсөткүч менен азырынча команда 5-3 эсебинде алдыга чыгып атат. Оюнлантылат 9-раунд. 9-раунд. Сорон мырза, өзүңүз үлүлдөн мындай жийиркенесизби же кандай? Кээ бирлер коркот да үлүлдөн делечи, колуңузга чыгып кетиши мүмкүн. Мен жиркенбейм. Жыландан. Жок, канаттуу палапандан гана жийиркенем, канаттуулардан гана жийиркенем, башкасынан көлүп жиркене бербейм. Канаттуулардан. Жиркенүү деген кандай? Мисалы үчүн бүркүттөн, кептерден. Жок, мындай жада калса тооктон дагы. Тооктон да мына коркунуч сезим пайда болуп кетет да, денем титиреп, кармай албайм. Биринчидечи мындай кубалап, башка болгондо кийин жок болуп кетет бирок. жылы толук дашаган. Биринчи болгон үчүн гана мындай жиркен сезим пайда болот. Кубалагандан кийин коркуу сезим жок болуп кетеби? Жок, кыйладан кийин жоголуп кетет, бирок баары бир бир аз жиркен болот да, биринчи корком. Сиздин сырыңызды билип алдык. Кыялбү Шадыханова Таш көмүр шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Кыялбү Шадыханова бул телегөрүүчүнүн экинчи суроосу. Урматтуу билермандар. Уинстон Черчилль салыктын жакшысы болбойт деп айткан экен. Дүйнөдө салыктардын ар кандай түрлөрү бар, ошону менен катар туризм тармагында дагы. Испаниянын Белиар аралындагы Майорка курортунда эс алуучуларга күн үчүн 1 евро салык салынат. Күндүн ысыганы, күндүн нуруна дем алгандыгы үчүн. Кызыгы, ал эми Австрияда Альпы тоолорундагы эс алуучулардан автоматтык түрдө кошумча салык алынат. Альпы тоолорундагы эс алуучулардан. Суроо. Эмнеге эс алуучулар дем алуунун өз наркынан сырткарыдагы кошумча акы төлөшөт бул жерде, Альпы тоолорунда? Кетти минута. Коркунучу нерсе да ыйык Греция. Ал неге неме кылат? Мисалы ал жерде кооздук үчүн төлөп атат да. Таза аба эмеспи? Жок, кооздук үчүн ата. Кооздук үчүн эмеспи? Үчүн төлөп атат да, демек ушу менен Ал жерде байланышы бар да, бул жөн эле мындай төлөбөй турган нерсеге акча төлөп атат да. Кооздук үчүн, жаратылышын кооздук үчүн төлөп аткан жок. Башкалар деле ошондой болуп да, мына мисалы эме үчүн төлөп атпайбы? Не үчүн? Тоолордо аба Күн үчүн төлөп атпайбы? Ошол сыяктуу эле кеп болуп атат. таза абадан дем алган үчүн. Азыр эгерде бирок чындап бир жерге бара турган болсо, Анда ал жерде сууктук эмеспи? Жок, суук алып кетишпейби булар? Жок, эч нерсе алып кетпейт. Анын Альпы тоолорунда немеси болушу мүмкүн, а? сулуулугуна эле Биринчи бул Олимпиада оюндары ошол жерде башталган. Ошого байланыштуу бир, мен билген маалымат боюнча. Анан ал жерде тарыхый окуяларга байланышабы мисалы үчүн. Бир дарак бар, кыскасы бир дарак. Баягы немеде Греция тиги Олимпиада оюндарында мындай неме таап атпайбы? Ошол. Анда тарыхый окуялар үчүн. Элис мырза, убакыт аяктады. Ким жооп берет? Талкуун токтотобуз. Ордо. Бул Элис мырза. урматтуу алып баруучу
аябай мындай биз үчүн оорураак суроо болуп калды, ошон үчүн өзүм жооп беренге аракет кылып көрөйүн. Биздин оюбузча бул жерде баягы Уинстон Черчиллдин сөзүн, ошол эле мезгилде баягы бир эс алуучу жайда күндүн нурунда да төлөгөндүгүн эске алып, биз себебин ошол тоонун абасы үчүн төлөсө керек деген ойго келдик, жыйынтыкка келдик. Табият үчүн, жаратылыш үчүн, анан анын ичинде аба үчүн. Мисалы, абага эч жерде салык төлөнбөйт, ошон үчүн ушул жерде төлөнөт деген сыяктуу бир нерсе болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Жылына, мен туура жоопту айттым, жылына жалпы эс алуучулардын 150 000 адамы ар кандай жараттарды алат, тоодон кулайт, жыгылат, ооруканага түшөт. Лыжа бар ал жерде, сноуборд бар, дагы башка маселелер. Алардын дарылануусуна миллиондогон акчалар сарпталат, Сооронбай мырза. Австрия өкмөтү дарылануу үчүн кеткен гипске салык төлөөнү киргизген, гипс. Мына ошол кошумча акы клиниканы жана ооруканаларга берилет. Эс алуучулардын эсебинен мына ушунун ордун толтурат, урматтуу билермандар. Жараттын ордун толтуруу үчүн кар эмес. Эсеп 5-4 азырынча. 5-4 телекөрсөтө 1 упай алды, бирок команда жалпы жөнүнөн азырынча алды да. Кыялбы Шадыханова, Ташкөмүр шаарынын тургуну 1900 сом акчада утушка ээ болду. Биз куттуктайбыз телекөрүүчүнү. Коомго айтчу, чоң жаңылык жар салып, колу коңушу туугандарга айталык. Эмгек менен иш баштады Нургелди, элге кызмат кылуу үчүн там салып. Нургелди курулуш компаниясы. Жашообуз жакшылыктарга бай болсун. Оюнлантылат 10-чу раунд. 10-чу раунд. Бул жерде мына биринчи жолу Ташиевдин оюнунан мурда Каличайдын командасы келип ойногон. Жакшы оюн көрсөтүшкөн, бирок тилекке каршы биринчи оюнда команда жеңилип калган. Команда студияда турат. Бекмамат Акимов, Нокат районунан сиздерге каршы суроо берет. Суроо. Вьетнамдагы согуш жылдарында IBM жана Sony сыяктуу чоң фирмалар өз кызматкерлерин Вьетнамга бир тапшырма үчүн жөнөтүшөт. Тапшырманын негизинде кызматкерлер Вьетнам калкына түштөрүндө кандай түштөрдү көрүшөрүн сурамжылашат жана түшүн айтып берген ар бир вьетнамдык жаранга $100 төлөп беришет. Натыйжада фирманын кызматкерлери Вьетнам калкынын коркунучтуу түштөрүн жазып алышат. Сиздерге суроо. Бул фирмалар эмне максаттарда бул түштөрдү сатып алышкан? Кетти мынта. Жерде бак игра ойночу IBM, Sony эмелер, игралар бак, иградагы коркунучтуу нерселер эмеспи? Мисалы, мушташ башка эмелерчи. Sony'де бир джойстик менен ойнолчу оюндар көп да, мисалы. Ошол түшүндө башында мындай чындыкка жарашпаган бир кыймыл аракеттерди жасай алат да. Мисалы үчүн ошол нерсенин эмесин алганда, играга оюнга эме аралаштырган. Мисалы үчүн оюнда билебиз, аябай коркунучтуу жойстик өлтүрөт, башка кылат. Жалаң оюн неме кыла турган компаниялар болуп калды. Sony оюн чыгарат. Оюн неме кыла турган? Sony деген эме дагы бар да. Компания, фирмалык чыгарат. Мындай телевизору бар, электронный эмеси да. мына камера ошол да Sony'ники. Башкача айтканда, Ушундай ушулардын неге? ошол түшүндө мындай абстрактуу нерсени алуу болуп атат да. Бул жерде түштө мисалы үчүн көзгө көрүнбөгөн нерсени жасоо максатта булардын түштөрүн. Бирок коркунучтуу түш деген жери дагы бар да. Жок, коркунучтуу түш болгондо бул ошо согуш мезгилиндеги нерсе эң коркунучтуу ошого өлүм нерселер менен кайсы жерге жөнөтөт атат? Вьетнамга жөнөтүп атпайбы? Вьетнамга жөнөтүп атат. Вьетнамда согуш жылдарында Уақыт аякталды, Меңиз мырза. Урматтуу алып баруучу, суроого өзүм жооп беренге аракет кылып көрөйүн. Вьетнамдагы согуш жылдары. Биз билебиз, бүгүнкү күндө эң көп мындай бир чети популярдуулукка, бир чети мындай көйгөйдө айланган бул оюндар, жаш балдар ойной турган оюндар. Биздин команданын ою боюнча ошол адамдардын түштөрү аркылуу алар Sony компаниясы өздөрүнүн ошол жаш балдар үчүн чыгарылган оюндагы каармандарын жана андагы элестетүүлөр аркылуу оюнду андан ары өркүндөтүү максатында түштөрүн сатып алышкан. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам.
Вьетнамга чоң компаниялар барып атат? Туура жооп. Вьетнам калкынын коркунучтуу түштөрүндөгү окуялар менен фигуралар афишаларга чагылдырылып, кийинчерээк бир топ убакыттан кийин вертолет менен Вьетнам жергесине таратылган. Муну менен Вьетнам элинин психологиялык жактан согушка жеңилүүгө үгүттөшкөн Америка. Психология жүргүзүп атат адамдаргачы, психологиялык не деп коет, сокку деп коет, Мына азыр Калич эжеке бир аз четин айтып өттү. Ошондой каармандарды, фигураларды иштеп чыгып, Вьетнам элине тараткан Мелис мырза. Компьютердик оюндар үчүн эмес, Вьетнам элинин кайра психологиясын бузуш үчүн тараткан. Жооңуздар азырынча туура эмес. Эсеп 5-5. Эсеп 5-5. Кайрадан теңдешти телекөрүүчүлөр менен команда. 11-чи раунд. Жеп айландыруунун кереги жок. Алмамбет Курбанов, менче. Алмамбет Курбановдун суроосун ойнойбуз. Акыркы раунд. Мониторго көңүл буруңуздар. Бул сүрөт 1994-жылы тартылган. Менимче бул инсанды сиздер таанып турасыздар. Дүйнөгө белгилүү инсан ким? Билл Гейтс. Анын колунда эмне турганын карап, сиздер бул сүрөткө баа бериңиздер. Эмне үчүн ал колуна бул нерсени кармап турат? Кетти минута. Программа менен багындыруу. Мен дүйнөнү программа менен багындыруу. Диск кол турат, диск турат. Бул кадимкилер диск, программирование диск. Программа менен дүйнөнү багындыруу. Бул офистеги дискке окшойт, ошола. Офистеги эме, программа. Мисалы үчүн Билл Гейтс азыр Windows программасы барлык дүйнө жүзүн багындырган программа. Неге анан бийлик дүйнөнү багындыруу эң, мисалы үчүн чоңку бардыгы. Дарак менен ак. Мисалы үчүн бул жакта кагазды эме сайып койгон дагы колуна дискти кармап атат ал. Тарыхый маалыматтарды кагазга батыра албайбыз. Бул жерде кагаздык нерсе, Жок, ушунча нерсе башталат. Бир дискке батыра алам. Бир дискке чоң маалыматты батыруу. Ушунча кагаз алынат, ушунча кагазга жазылат. Жок, ошону эмне? Ушунча көп кагазды, маалыматты, бир дискке батыр. Маалыматты бир дискке батыр. Электрон кагаздан эмеге өтүү, электрон түргө өтүү деген бар. Бирөө жогорураак турат. Анда мандем жокпу? Жок. Бирөө жогорураак турат. Ошол электрондук нерсени багындыруу. Жок, ооба туура, бирок мына жакшы, вообще жакшы көрүнбөйт экен да мына. Же мындай Кагазды бир көрүп алайынчы. Убакыт аяктады, Мелис мырза. Колунда диск турат. Биз билебиз, Билл Гейтс Microsoft компаниясы аркылуу дүйнөдөгү бир топ жылдар эң бай адам катары рекордтук тепкичте турган. Бул деген нерсе, демек ушунча бийиктиктеги жанында кагаздар, ушунча көп маалыматты ушул бир дискке батыра алам деген сыяктуу же ошону менен бирге ушул диск аркылуу ушундай бийиктиктерди багынтабыз же ошол кагаздагы ушунча бийикти ошол маалыматты ушунча көп маалымат кагазга баткан ушунча көп маалыматты бир эле дискке батыра алабыз деген маанидеги сүрөт. Негизинен жооп туура командам. 6-5 эсебинде команда премьер лигадан ийгиликтүү чыкты. Команданы куттуктайбыз. Жогорку лигага расмий түрдө мүчө болушу менен. Эми булар жогорку лигага атсалыша алат мындан кийинки оюндарда. Бул оюнда кимди сиз мыкты деп бааладыңыз? Ал эми телекөрүүчүлөрдөн кайсы суроо сизге жакты? Нуркелди курулуш компаниясынын атынан биз капитан команда Мелисти тандап алдык дагы байге өздөш Мелиске ыйгарып болду. Мелис мырзага мыкты билерман катары 1000 сом акча белек катары берилет. Куттуктайбыз Мелис мырза. Ал эми Бакыт мырза, телекөрүүчүлөрдөн кимди баалай алдыңыз? Телекөрүүчүлөрдөн буларды ордодон да жардам сурата койгон, анан ашыкча минутта сурата койгон биринчи телекөрүүчүнүн атын уnuттум. Ошого ыйгардым. Эмилбек кызы Латиф аттуу телекөрүүчү суроо берген эле. Немецтердин каскасындагы көзөнөкчө жөнүндө суроосу менен. Ооба, ушул ордону каката койгон суроо боюнча. 1000 сом акча бул телекөрүүчүгө кошумча сыйлык катары берилет. Куттуктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Элтер мамлекет телеканалы барыңыздардан мыкты суроолор күтөт. Нуркелди курулуш компаниясына биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Бепил жашоо үчүн бекем турак жай. Нуркелди курулуш компаниясы ар дайым
билерман ордо клубу менен. Чоң рахмат, көрүшкөнчө, ассалому алейкум.